өлüm жазасына биз киргизишибиз керек. Туура. Мен Бакиев менен аябай каттуу мындай бир кагышып кызматтан баш тартканымдагы ушул маселе болду. Биз анталашып урушкан жокпуз. Эмне үчүн бир окуя түрткү болуп кетти да, мына Сокулукта бир айбан да ал адам эмес. Өзүнүн аялын, баласын, үйүндө иштеп аткан устасын өлтүрүп, жолдон келатып, таксиге түшүп, таксини менен келатып, мына Камышановка деген жерде суунун арасында ошол өлтүрүп, аны да өлтүрүп. Бир сааттын ичинде 4 кишини өлтүрүп, Казакстанга өтүп бараткан жерден чек арадан кармалды. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы элем. Билесизби, жанагы болгон окуяны жазып келгенде кишинин, адам жүрөгү бар кишинин көзүнө жаш тегеренбей койбойт. Эмне үчүн ошого окшогон айбанды биз өмүр бою багышыбыз керек? Эмне үчүн ага кийим беришибиз керек? Тамагын беришибиз керек? Эмне үчүн? Же болбосо жанакы 3 жашар, 5 жашар кыздарды, балдарды зороктогон айбандарды эмне үчүн биз өмүр бою багышыбыз керек? Алардын баарынан жок. Алар коомго эч качан пайда алып келбейт. Өзүнүн энесин өлтүрүп кетип баратат, өзүнүн атасын өлтүрүп кетип баратат. Алар коомго жакшылык кылабы? Мына ушундай кылмыштарга биз коркпой эле киргизишибиз керек. Европа эмне дейт? Европаң менен эмне жумушуң бар сен? Европаң менен кандай жумушуң бар сен? Сенин өзүңдүн кылым карыттык деп какшап келген кыргыздын улуттук каада салттары бар. Ошол каада салт менен жашашыбыз керек. Өзүбүздүн жүзүбүз болуш керек биздин. Өзгөчөлүгүбүз болуш керек.